Урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы? Биз кезектеги жолугушуубузду баштай берелик. Бул сапар сиздер менен министрликтин атайын тапшырмасы менен мен Кыргыз Бийлик Академиясынан урматтуу кесиптештер билесиздер, музыка предмети боюнча тейлейм. Менин жанымда болсо азыр өзүн тааныштырат, музыка мугалими өзүн жакшы тааныштырат да, мен тааныштырсам окшошпой калат. Макулбу? Азыр эркин бололук. Эркин болуп, эң негизгиси биздин көйгөйлөр эмне, ошол жөнүндө сүйлөшүп, азыр зарыл эмне экенин. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, мен бардыгын айтып түшүндүрүп, кээ бир мугалимдерге келдим. Анда азыр Эркайым өзүң тааныштырып койсоң. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен 30 жыл болду иштегениме. Аламедин районундагы Генерал Султан Сансалиев атындагы Жогорку Аларча мектебинде музыка мугалими болуп эмгектенем. Жана ошондой эле 2-3 жылдан бери мына ушул райондогу музыка секциясын жетектеп келем. Бул биринчиси. Анан ушул боюнча азыр аспирантурада сырттан окуйт, музыка предмети боюнча атайын изилдөөлөр жүргүзөт биздин Кыргыз Бийлик Академиясында. Бул бир. Урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу кээ бирлериңиздерди мен көргөн экем, таанышкан экем. Бул жерде Чынара, Айнура турат, Айнагүл турат, калгандарыңыз баарыңыздарды таанып атам. Маселе мындай. Азыр биз канткенде мугалимдерге, музыка мугалимдерине музыка предметинен методикалык жардам бере алабыз да. Азыр акыбалыбыз кандай? Азыркы учурда музыка предметинде эмнебиз бар? Могу кырдаалдан кантип сапаттуу билим берип чыгып кете алабыз деген проблеманы коюп атабыз да. Бул баардыгыбыздын эле мындай бир көйгөйүбүз болсо керек. Сиздер менин сөзүмдү укканча өзүңүздөр сурооңуздар келсе, практик мугалим катары Эркайым эжекеге, андан кийин мага да суроо берсең, базар коргондон барбы, урматтуу кесиптештер? Колуңарды бир көтөрүп койсоңор, базар коргондон кийин бар. Так. Мындай, азыркы абалыбыз кандай да? Азыркы абалыбыз кандай? Биринчиден, азыркы учурда 1-4 класстын окуу китеби бар, программасы бар, да? Стандарты бар, да? 5-7 класстар үчүн 5-7 класстын стандарты бар, программасы бар. 5-6 класстын окуучулары үчүн окуу китеби, мугалимдер үчүн методикалык колдомосу бар. 7 класстын эч нерсеси жок. Туурабы? Ичиндеги материалдар менен аябай кыйналып аткан учурубуз. Бирок канткени менен сиздер өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздар менен могу акыркы 4-чейректеги өзүңүздөрдүн ишиңиздерди көрсөттүңүздөр, мындай кыйналбай чыкканга аракет кылдыңыздар, окуучуларга аралыктан билим берүү боюнча. Мына жылда өзүңүздөрдүн мындай бир билимдүү мугалим экениңиздерди көрсөтө алдыңыздар дейм да. Мен март-апрель айларында көп мугалимдер менен жолугуп турдум. Интернет мененчи. Көп онлайн программа, онлайн окуу аркылуу жолугуп турдук да. Бардык жагынан могу Талас областынын Талас району, Талас шаарынын мугалимдери менен өтө көп жолугуптум да. Себеби ушунчалык көп иштедик. Андан башка Чаткал, Алабука райондары менен, Аксы району менен, Өзгөн, Ош шаарындагы билим өркүндөтүү, областтык билим өркүндөтүү институтундагы кадрлар менен жолугуп турдук да. Эмнени талкууладык? Канткенде биз могу онлайн аркылуу сабак бергенде сапаттуу билим берсек болот деген. Өтө татаал экени билинди, өтө кыйын экени билинди, бирок да, анын жолдорун өзүңүздөр таптыңыздар. Өзүңүздөр мындай сунуштадыңыздар. Мен эмнеге баса мындай басым жасоо керек экенин айтайын. Буга чейин да айттым. Негизи музыка предмети аябай бир ушундай бир татаал учурда, татаал кезде үйдө отуруп сабак берүүдө ата-энелердин жардамы болобу, теги жана башкалардын жардамы болобу, окуучуга кандай жардам берип, сапаттуу билим алышына бир көмөкчү болуш керек болуп атат да. Эмне кылыш керек? Албетте, муну жандуу сабакты мектепте өткөндөгө караганда бир канча татаал да. Мугалимдер окуучулар менен жолугуша албайт, аны билебиз, сезип турабыз. Бирок канткенде балдарга музыка уктуруп, ошол музыканы талдатуу, музыкалык эстетикалык компетенттүүлүгүн жогорулатуу маселесине келгенде эле биз колубузду жайып отуруп калып атабыз да. Ушул жагынан кичине аксаган жерлерибиз бар да. Ал бир. Ошондуктан
Ошондуктан урматтуу кесиптештер, быйылкы жылы колдун келишинче тиги календардык пландарды атайын баштагыч класстар үчүн, анан жогорку 5-7 класстар үчүн иштеп чыктык. Иштеп чыгып көптөгөн мектептерде, областтарда берилди, таркатылды. Теге сатылып атат да дегеним да. Ал эмнеге жардам берет? Ошону кайсыл жерден алсак болот календарлык пландарды? Ошо сурооңарды жазып тургула, анан кийин бересиңер дедим го жана. Сурооңарды жазып тургула, бир убакыт берем. Ошондо секин берсеңиздер болот, макулбу? Ошондуктан ал календардык план эмнеси менен жардам берет? Биринчиден сиздердин жаза турган ишиңиздерди азайттык. Даяр бардыгы да. Баш жагында теге мектептин директору атайын бекитип бере турган орун калтырдык. Андан кийин бүтүндөй ар бир класс боюнча тема сааттары берилген. Бир гана теге үнү гана жазылган эмес, үнүн гана жазып коесуздар да. Ошол жерде мына музыкалык эстетикалык компетенттүүлүккө окуучу ээ болуш керек деп атабыз да. Андан кийин образды кантип түшүнөт экен. Ошол образды түшүнүү компетенттүүлүгүнө ээ болот деп. Бул предметтик компетенттүүлүктөр да. Андан кийин аткаруучулук компетенттүүлүккө ээ болот деп атабыз да. Ушуну канткенде кайсы сабактан ошол кайсы предмет теге музыкалык чыгарманы үйрөнгөндө же укканда ошол компетенттүүлүккө бала ээ болушун каяктан билебиз? Туура. Биринчиден кайтарым байланыш болуш керек. Азыр кайтарым байланыш боюнча Эркайым өзүнүн тажрыйбасында өтүлүп жаткан сабактары боюнча айтып берет. Ага чейин мен айтып коеюн. Кандай гана болбосун, баланын кандай деңгээлде билим алганы тууралуу биз окуучулар менен кайтарым байланышта болушубуз керек. Ал ошол биринчи чейректин аягында эмес, биринчи чейректин ортосунда бир 4 эле саат болот да. 4 саатка бир 8 суроо түзүп коюп, ошол тест сыяктуу кылыпчы, тест сыяктуу кылып. Ал багытта азыр могу жерде атайын тест түзүү боюнча эжекебиз отурат. Ошол эжекебиз дагы силерге кандай кылып түзүш керек? Саламатсыздар. Күн булбай атат, өзү башка программа керек болуп да. Мында булбай кыйнайт чүнкү. Жакшы эле болуп атат агай. Өчүп калдыго, кетип калды. Мынакей. Бардыгын эле угулуп атат. Агай угулуп атат баарыбызга. Рахмат. Окуучулардын алган билимин кантип баалайбыз? Ал алдыбы, түшүндүбү мен берип аткан сабакка деген проблема турат да, туурабы? Ошондуктан өтө жөнөкөй мамиле кылсаңыздар да, айрыкча тапшырманы көп берип алып, аны сурай албай, же сураса да айтканын түшүнбөй калышыбыз мүмкүн. Ошол учурда кандай кылыш керек? Мисал үчүн, бир эле теманы алалычы, мен мисал катары айтайын. Калый Молдобосанов жана Айтматов деп коелу, 7-класста. Ошондо эми Айтматовдун өмүр баяны туулгандарынан бери эле айттыра бербестен да, өзүнө мындай керектүү гана нерсе да. Музыкага кандай тиешеси бар дегендей сыяктуу гана теге айтканыбыз дурус да. Ушул жагынан мындай бир көңүл буруп карасаңыздар. Так, могуларды ал бир. Андан кийин Молдованын өмүр чыгармачылык десе, анын өмүр чыгармачылыгын балдар өздөрү интернеттен таап окуп деле алышат да. Маселе башкада бул. Маселе мисалы үчүн ошол Молдобосановдун чыгармасын уктуруп жатканда, анын мазмуну кандай экенин айтып бергиле дегилечи, эмнени сезгенин, эмнени түшүнгөнүн, да? 7-класс дегенде бир канча неме болуп турат да, теге бир канча музыкалык түшүнүктөргө бай, аны түшүнө алган болуп турат. Ошондуктан ошого кичине бир көңүл бурсаңыздар дейм да. Анан көп эле өмүр баянын жазып кел, өмүр баянын айтып бер деп эле андан алыс болуңуздар. Сиздерден сурам. Ал ашыкча. Ошентип, ошонун көп тапшырма бергендей болуп кетет да балагачы. Бала уккан музыкасын түшүнгөнүн айтып берсин да. Мүмкүн ал туура эмес терминдер менен айтар. Бирок ал бала өзү толугу менен түшүнгөнүн айтканы бир канча билим алгандай болот да. Билим алгандай. Ошол жагына көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Мисалы үчүн мен көп айтып жүрөм, урматтуу кесиптештер. Өзүмдүн тажрыйбамда
эч убакта музыканы коюп, музыка уктуруудачы, сен кайсыны түшүндүң, эмне жөнүндө айттың дегенде, ал баланын сен туура эмес айттың, бул туура эмес, мындай жазылган композитор, мынтип айткан деп айткан эмесмин да. Ал таптакыр эчтесе бербейт. Макул болуңуздар менен. Себеби ушул жерде кайтарым байланыш деген эмне? Мына ушул бир чейректен 3-4 эле суроо болсо теориялык материалдарда. Калган 5 суроо мына немеден бергиле, теги ошол музыканы угуу жөнүндө бергиле да. Мына ар бир чейректе өзүнчө жазылган музыка уктуруу. Эми бир суроо пайда болот силерде, мен түшүнүп турам. Биз уктура турган чыгарма программада бар, бирок биз уктурганды таппай атабыз дейсиз. Да? Ошол жерде негизги теманын негизинде, мисалы үчүн теги мына кечеле мына Эркайым экөөбүз сүйлөштүк эле да. Олдо Асановдун чыгармасы бар, да? Ал чыгарма жок. Жанагы кайсы чыгармасы эле? 4-класстагы. Эмгек шаңы деген да? Ал жок. Агай өмүр деген чыгармасы менен алмаштырсам болот. Аябай болот. Эмне үчүн? Оркестрдин коштоосунда болсун, же болбосо эстрадалык коштоосунда болсун да. Ошону уктуруп, анын текстин талдап, баланын өз оюн угуу керек. Эми кайсы ырлар менен салыштырат? Мына ушул жерде ушуну айтып берүүнүн өзү кайтарым байланыш. Ушул багытта тест түзсөңүздөр да, кыска, көп эмес. Бир чейректе бир 6 суроо болот айналайын. 6 суроо. 7 тема болсо 6 суроо болот. Себеби окшош музыка уктуруу боюнча окшоштуктар көп болсо аны кайталап эле суроо берүүнүн кереги жок. Ал бир. Эми дагы сиздерден дагы бир суроо пайда болушу мүмкүн да. Ал кандай суроо да? Аткарууну кандай кылабыз дейт да. Аябай сонун болот экен. Онлайн менен аткарып, тимеле туура ырдабадың сен деп айтпагыла. 25 окуучунун экөөсү же үчөөсү таза ырдашы мүмкүн да. Ошол бардыгы тимеле телевизорго чыккандай болуп туруп, көңүлдүү, шаңдуу кылып тимеле бөтөнчө ырдашат экен. Бул боюнча мына Эркайым өздөрү айтар, мына Талас областындагы Талас районунун Талас шаары жанагы Атабегендик согуштун 75 жылдыгына аябай сонун конкурс уюштурупту да. Мен көрүп таң калдым, сүйүндүм. Ага куттуктоомун жазып аттым, көрүп аттым да. Укмуш. Кантип дебесиздерби? Өздөрү табышып балдар. Тимеле телевизорго чыккандай кылып, өздөрүнүн сунушун беришип, конкурска мен катышам деп. Мугалим кандай милдети бар эле? Мугалим ал жерде текст менен репертуар тандоого жардам берди да. Калган эркин коюшту да. Изде деди, издеп тап деди. Минусовкаларын таап өздөр балдар, да? Бул эмне башка предметке, ушу музыка предмети ушундай изденүүчүлүк болгондо тоскоол болду беле? Жок, андай болгон жок. Тескерисинче жардам берди, туурабы? Мына ушул өңүттөн караганда, урматтуу кесиптештер, сиздер мындай бир чыгармачылык менен иштейм деп эле өзүңөрдү кыйнап эле жок нерсени издебестен бар нерсени. Саламатсызбы? Көрүнүп атам, көрүнбөй атам. Базар Коргон району, номер 42 мектеп. Базар Коргон. Агай ушу главный мура 7-класс китебин чыгарып берсе аябай жакшы болот эле. Сооронбай. 7 класстын музыка китебин аябай. Азыр сурооңуздарды азыр бересиздер. Туура, сурооңуздарды бересиздер азыр. Сурооңуздарды бересиздер. Так, Базар Коргондон барбы? Угулду. Угулду. Азыр эле сурадым эле. Бизге буяда такыр сөздөрүңүз. Рахмат. Эми мындай кылалы. Түшүндүңүздөр да, кандай кайтарым байланыш болуш керек экенин. Да? Кандай суроолорду түзүш керек экенин түшүндүңүздөр да. Көп эле татаал, анан жанагыдан качыңыздар. Жанагыдан таптакыр колдонбой эле коюңуздарчы. Өмүр баянын айтып бер, жазып бер деген. Анан силер интернеттен көрүп окуп алат, толтура, да? Ооба, туура. Китепте бар материалдарды анан изденгенге аракет кылсынчы. Балага жумуш таап бергиле да. Жумуш табыштын бир жолу кайсы? Суроо берип, жанагы аткаруучулук өнөр тиги функциясына келгенде баланычы. Укмуш. Эми ыр аткарбаса декламация окуп берсинчи. Көркөм окуп берсинчи ошол темада. Өзү изденип, мүмкүн балдар өздөрү ыр жазар да, поэтикалык текст жазар да. Мен көп балдарды көрдүм. Урматтуу Базар Коргондук кесиптештер, сиздер билесиздер, мына мен Базар Коргондо билесиздерби? Окуучулардын өзүнө сабак өтпөдүм беле. Куду ошондой кылыш керек да. Куду ошондой методдорду колдонуш, ошондо кайтарым байланыш болот да. Көрүңүздөрбү? Ошол сиздердин өтүнүшүңүздөр боюнча мен мугалимдерге сабак өтүп атсам, балдарга өтүп бериңиздер дегенсиздер. Анан балдарга өтүп бербедим беле. Бирок аз убакыт болгон менен өтө баалуу болгон, балдар эмнени алыш керек эле да. Эмнеге мен көңүл бурдум да.
Мен балдарды жумуш өтө алып бердим. Мен өзүм кыйнаган жокмун да. Өзүм кыйнаган жокмун. Мен балдарга жумуш таап бердим да. Мына ушул өңүттөн карайлыкчы. Урматтуу кесиптештер. Сиздердин колуңуздардан келет. Сиздер колуңуздардан келет, муну жасайсыздар. Бирок көп эле немени алып албаш керек да. Тапшырманы берип эле чоңойтуп эле анан кийин мындай кылып. Жок, анда болбой калат да. Ушул жагынан кыйналбаңыз. Жумушту таап берип, баланы иштеткенге аракет кылыңыз. Жумуш табыш ал жана балдардын аткаруучулук, музыканы угуп өз оюн айтуучулук, андан кийин кыска эссе жазуу да. Мына ушул өңүттөн караганда аябай жардам берет экен. Бул практика көрсөтүп атат да. Эми жанагы базар коомдук кесиптешибиз берген суроого жооп берип коеюн бардыгыңызга. 7-класстын окуу китебинин конкурсу 19-жылы башталып, мына 20-жыл бүтүп атат, азыр жок. Китеп жок. Студенттер үчүн аны министрликке суроо берсеңиздер болот. Азыр биз министрдин билим берүү министрлигинин тиги немесине отурабыз. 4-3 этажында. Ошол жерден түз сиздер менен байланыш болуп атат да. Азырынча өкүлдөр келе элек. Сурооңуздарды мен айтам, сөзсүз түрдө айтып жеткизебиз. Бул багытта дагы аракет кылабыз. Азыр сиздер сурооңуздарды даярдап туруңуздар. Жана кайтарым байланыш боюнча сабагы кантип өтүп атат, могу пандемия убагындачы. Эркайым өз түшүндүрүп берсин, практика мугалим катары. Бирок мен ойлойм, мен деле бардыгын эле билип, бардыгын эле мыкты билип, сонун деп айтып аткан жокмун да. Сиздер мыкты билесиздер. Мен айтып коеюн, сиздер мыкты билесиздер, окуучулар сиздер. Бирок жанагы мен айткан негизги багыттарга басым жасасаңыздар жакшы болот да. Ошол жагы жакшы. Ошол жагында мен дагы айтайын. Ал кайсы багыт? Балага жумуш таап бергиле. Сабакта. Анын жумушу эмне? Окуу да. Эмнени окушун билбейт да. Эмнени ырдашын билбейт да. Аткаруучулук компетенттүүлүккө ээ болуш үчүн бала музыкалык чыгарманы гана аткарбастан өзү издеп тапкан текстти окуп берүү, көркөм окуп берүү, поэтикалык текстти окуп берүү, аны ошол интонация менен окуп берүү, өзүнүн берилгендиги менен образды окуп берүүсүнүн өзү аткаруучулук болот да. Ушул жагына да көңүл бурсаңыздар. Анда сөзүмө Эркайымга берейин. Эркайым, сиздер сурооңуздарды даярдай бериңиздер. Бул онлайн сабак учурунда мына көпчүлүгүңүздөр эле байкадыңыздар болуш керек. Башка сабактарга караганда биздин сабак айырмаланып өтө оор болду да. Себеби сабак убагында биз аспаптар менен ырды үйрөтөбүз да балдарга, ыр үйрөтүүдө, ыр аткаруудо. Анан баягы онлайндан балдарга аспап менен мен өзүм ырдап берип аттым да. Мен өзүм ырдайм. Анан кийин кайра балдардан кандай үйрөндүңөр? Ушул жер аябай оор болуп атты да, сиздер деле байкадыңыздар болуш керек. Себеби деген баягы класстан ырдаганда балдар менен кош ырдап, кайра кайталап ушуларды үйрөтчүбүз. Ал эми андай болбой калды да. Класста 30 бала болсо, ошол 30 баланын ичинен мен сабак берген класстардан 2 баладан эле туура ырдап атты да. Мен жанагы аккордеон менен ырдап, анан балдардан кайра кайтарым байланыш кылганда туура эмес, фальш болот да балдар. Ушундай болуш керек да, себеби алар жана класстагыдай үйрөнө албай атышты да. Ушул жагынан аябай кыйналдым да, ыр үйрөтүү жагынан. Анан музыка уктурууда дагы балдар баягы класста музыка укканда башкача экен да. Алар өз ойлорун айтып, биринен бири талашып, сен мынтип айтып койдуң, мен мынтип айтайын деп баягы балдар өздөрүнүн ойлорун айтышып, класстан музыканы талкуулоо жана уккан музыканы анализдөө аябай жакшы, оңой экен. Онлайнда мен ушул жагынан дагы кыйналдым да. Сиздер кандай дейсиздер? Музыканы уккандан дагы, ошону талкуулагандан дагы. Анан бул жерде мен бир нерсени байкадым да, класста отурганда ошо үнү дагы бар, анан өзү дагы мындай сыртка чыгара албаган кээ бир балдарды байкадым да. Мага ушунчалык туура тагырдап берген балдарды укканымда мен ушунчалык кубанып, ушунчалык толкундандым да. Байкаган эмесмин да, мисалы үчүн 5-класстан бир кыз унчукпай эле отура берчү да, сабакта ырдаш эмес. Анан бул кыз ушундай өзүн чакырып сүйлөшүп, анан кийин текстти жаттадыңбы, эмне болду, эмнеге ону үйрөнө албай атасыңбы десем дагы унчукпай эле ушинтип жооп берчү да. Ошол кыздын үнү да бар экен да. Ошону таптым да мен эме сабактанчы. Ушундай дагы балдар табылды да онлайн сабактан. Баягы балдардын көзүнчө тартынып ырдасам кандай болот, туура эмес ырдап коембу, мугалимден тартынып өзүнүн үнүн аяган, ырдай албаган балдар дагы болду да. Мына ушул онлайн сабактан мен ушуну көрдүм. 2 окуучудан ушуну байкадым да класстан.
аябай жакшы өзүнүн талантын суруп чыктым десем да болот да ошо онлайн сабактанчы. Ошол жашырып жүргөн таланттуу балдар дагы бар экен. Өзүнүн талантын жашырып, чыдабай жүргөн балдар бар. Кээ бир балдар болсо ушу музыка угууда дагы укканын, тапканын айта албаган балдар өзүнчө жеке сабак өткөндө кайтарым байланыштан ушинтип жооп берип атышты да. Ошо мен дагы сиздер дагы суроо берсеңиздер, дагы жооп берейин. Урматтуу кесиптештер, Фахриддин, здравствуйте. Вы понимаете на кыргызском или вам перевести, или что вы им делаете? У нас Татьяна тоже из города Бишкек, да? Таня, где вы? Я потом, я вам позвоню, я вам передам электронные варианты, которые сейчас я вам говорил, да? Я буду говорить на кыргызском языке. Большинство наших слушателей понимает только самое на кыргызском языке, да? Поэтому вы меня извините, хорошо? Емінде қылалық. Сұрауыңыздарға сұрау жауап көтелік. Мақұл бол. Ашықша звуктарды өчіріп алсаңыздар, урматтуу кесиптештер. Урматтуу кесиптештер, кимде кандай суроо бар? Хорошо, не поломай. Я. Не забывай меня в саду. Вдруг дождь и глянет на беду. Кимде кандай суроо бар, урматтуу кесиптештер? Ой. Көрүнбөдү. Агай угулуп атабы? Я. Угулуп атабы? Угулуп атат. Айта бергиле. Бала бакча боюнча дагы берсек болот да, Ооба. Улан сенбе, кандайсың? Ооба, мен агай жакшы, рахмат. Жаткалдан Ооба, сөзчү. Агай бала бакча боюнча мурда мындай кырдаал болбогондо, бала бакчада жумасына Агай бизге музыка китебин берсеңиздер, жетинин музыкасын. Азыр Китеп жок, кыйналып атабыз да. жок. Базар коргондон чыгып атат 42-нчи мектептен. Эжеке түшүндүм, базар Жетинчи класстын музыкасын чыгарып берсеңиздер, сиздерден суранычы. Как вы, ребята, обращаетесь с книгой? Азыр чаткалда кесиптешке суроо кезек берели. Уланта берсен. Кезектешип мындай кырдаал болбогондо жумасына музыка сабагы 2 сааттан өтчү элек да. Азыр эми кырдаалга байланыштуу жумасына бир жолу өтөйлү деп атабыз. Сүйлөшүп. Анан кийин план конспекти кандай болот ошону сурайын дедим. Мындай кылалы. Кандай жазылганда кандай болуп жазылат? Бардыгын бир жазып туруп, 2 числону жазып коебузбу же экөөнү бөлөк жазабызбы, ошону сурайын дегем. Мындай, бардыгыңыздарга тиешелүү. Улан, рахмат, аябай жакшы суроо бердиң да. Но бала бакчалардагы музыка тарбиячыларынын маселеси мындай. Эртең менен эле Баткендеги кесиптештерибиз мага чалып, ага мен жөнөттүм эле да. Эмнени? Календардык план жөнөттүм да. Суроо берип атат да, кандай кылабыз? 2 сааттан өтчү элек, 20 мүнөттөн, 20 мүнөттүк 2 күндө өтчү элек. Эми ошону болбой калды го, кандай 1 саат. Жок, анда болбой калат. 20 мүнөттүк эле саат табак өтөбүз да. Мен календардык планды жөнөтөм. Улан, мен сага теги почтаң бар да менде. Туурабы? Кимдер почтасын жөнөтсө, ошого мен почтасын жөнөтөйүн. Менин почтам Алакта бар. Теги Алабукада, ошол эле Чаткалда, Аксыда, Базар Оргондо бар да. Азыр Базар Оргондого эжеке, мен сизге сурооңузга жооп берем. Сизди мен туура түшүнүп турам. Азыр бир аз сабыр кылып туруңуз. Макулбу? Ошол мисалы үчүн ошол мен почтама жөнөтсөңүздөр, мага могун жөнөтүп кой деп да. Ошол негизги документтерди. Бала бакчалардын музыка тарбиячылары үчүн атайын календардык план түзгөнбүз. Аны Бишкектеги көп бала бакчадагылар колдонуп жүрөт. Ошону мен жөнөтөм сиздерге. Ал бир. Экинчиден, улам эле Базар Оргондогу эжеге суроо берип атат, 7-нчи класстын эмне кылабыз, кокуй депчи. Ал мындай да, 7-нчи класстагы стандартыбыз бар, программабыз бар, жанагы методикалык колдомобуз, календардык тематикалык план түзүп койдук да. Ошону 7-нчи класстагыга атайын бир материалдарды таап издеп атып, мугалимдер өтүп атат.
Менде bir 5 сабактын иштелмеси бар. Бирөөсү Эркайымдык болсо, сеники болсо керек. Ошону мен кээ бир мугалимдерге жөнөтүп атам да. Мугалимдерге жөнөтүп 7-класста ушуну үлгү катары пайдаланып өтсөңөр болот деп жөнөтүп атам да. Ушул жагынан карасаңыздар, урматтуу кесиптештер. Бул эми китеп жок, эмне кылабыз деп отуруп жүрсөк болбой калат да. Эми китеп жок экенин, кыйын болуп атканын билип атабыз. Окуучулар андан бетер кыйналып атканын билип атабыз да. Бирок сиздердин да аракет кылып, колуңуздардан келет. Салышып өссөңүздөр болот. Дагы кимде суроо бар? Агай саламатсызбы? Агай сиздин саламатсызбы? Биз ошентип аракет кылып өтүп атабыз, агай. Саламатсызбы? Сиздин сабактарыңыздан жиберсеңиздер болобу? Агай саламатсызбы? Сиздин электрондук почтаңыз кандай? Электрондук почтамы сиз кайсы жактан чалып атасыз? Мен Киперарктан, айылынан, Москва районунан. Москва районунанбы? Москва Аламедин районунда бар меники. Мен Эркайым аркылуу байланышалы. Мен телефонун жазып алсаңыздар WhatsApp'та. 0778 0778 WhatsApp. Кайталап коесузбу? Кайталайм. 1-2 жолу кайталайм. Силер жөн угуп турурларбы? 0778 99 36 04. Кайра кайталап коесузбу? Азыр айтам, угуп турурлайм. Тополом болуп кетип атат да, мындай угукулачы. 0778 99 36 04. Болдубу? Болду. Агай, менде суроо бар эле. Колун көтөр. Жумгал. Жумгалданбы? Жумгал районунун Сулайманов мектебинен суроо берейин дегем. Поворочный план даяр конспекттер барбы деп сурайын деген. Башка предметтер бүт эле даяр конспекттерди алып атышатпы? Даяр конспект жок эми, силердин ылтамагыңар, силердин жумушуңарды азайтып календардык план түзүп бердик да. Календардык толугу менен түзүп бердик. Ичине аракет кылып, кызыктуураак кылып өтүп койгон. Ошо окшош конспекти деп талап кылышат да кээ. Конспекти болбойт. Башка предметтерден жок. Кимде суроо бар дагы? Менде суроо бар, агай. Азамат. Саламатсызбы, агай? Саламатсың. Биз мына худрук жана кружоктукунда суроо беришек боло беребиз. Мына азыр эртең менен обедке чейин ушул кружок боюнча Азамат. Мен суроо бере алайын. Ошол бизге худруктукундагы жанагы план жазгыла дейт да, ошол кандай? Негизи жазылабы, жазылбайбы, ошол боюнча сурайын. Мен сурооңду түшүндүм. Календардык план жазыш керек. Календарыбыз бар. Үлгүсү бар менде. Ошону жөнөтөм. Поштаңыз бар мага. Бардыгына жазып койгула. Мен бир күн силер үчүн иштеп берейинчи. Жазып койсоңуздар, ошол жерге мына кружоктордун календардык пландарын, канча саатка бөлүнүш керек, саатын өзүңөр коесуңар, бирок кандай түзүш керек экенин үлгүлөрүн жөнөтөм. Макулбу? Азамат. Агай, саламатсызбы агай, суроо берсек болобу? Болот, ким? Мен Сузак районунан 58-чи орто мектеп. Ушул кружок тууралуу сурайын дегенмин. Мен дагы ошол агай сурады. Ушул музыка агайлары республиканский группа ачып коюп, ошол жерден маалымат алып турсак болобу? Себеби сиздин постаңызды. Туура айтасыз. Менде Сузактын группасы бар, сиз кирбеген экенсиз. Жалал-Абадтын группасы бар. Сиз кирсеңиз, андан кийин республиканын группаны ачсак өтө көбөйүп кетет экен. Область боюнча ачып койгон, менде группа бар музыканттардын. Сузакта 108 мектеп бар да, Сузакта аябай чоң мектеп. Айпережек. Ошондуктан Сузак менен Жалал-Абад шаарын бириктирип бир ачканбыз. Азыр кичине салкындап калды. Мына жактан таш көмүр кошулган. Анан база коргондуктар өзүнчө ачканда аябай жакшы болгон. Деле мен байланышып турам. Айрыкча жаңы бир нерсе таба койсом эле сала коем да, сразу эле сала коем ушуларга 7-чи базар коромго депчи.
Анан ушул жагына караганда жакшы экен. Ал эми сиз айткан Айпер эжеке, азыр Азамат суроо бербедиби? Саламатсыздарбы? Ошол болот. Инглиз баштады балам. Болготуп коюн ким? Саламатсызбы? Саламатчылык. Ким бул? Саламатсызбы агай? Саламат. Колун көтөрсөң? Мен Элнура. Элнура, угутам, Агай, мен Көлдөн Ысык-Көл, Жетегиз району боюнча. Эми календарный план боюнча суроо берейин дедим эле, ошону кайсыл жерден алсак болот? Бизде календарный план жаңысы керек. Ооба, Элнура. Азыр Чолпон ата бардыгы алып атат, Чолпон атанын бардыгычы. Но Жетегизден эч ким келген жок. Элнура, мен телефонумду жазып алдым да. Сен мага чалчы. Биздин Кыргыз билим берүү академиясында календардык план бар. Башталгыч класстардыкы жана 5-7-ники. Агай суроо берсек болобу? Агай, менде суроо бар. Номериңизди кайталап коесузбу? Алла копуя. Жетөөдөн батышып кетабыз. Суроо берсек болобу? Ысык-Көл областы боюнча музыка мугалимдеринин группасы ачылды беле агай? Айганыш, сен мындайда, сен кайсы райондон элең? Керегеташ. Ак Суу району. Ак Суу району Керегеташ айылы. Ооба. Ак Суу, сен ошону райондон көрсөңүздөр, мени менен байланышың. Мен телефонумдагы анан WhatsApp телефон номери да ошол да. Акылбы? Айганыш, ушуну сен өзүң мындай жетекчилик алчы. Агай, менде суроо бар. Кана, чыналы, чаткал, сумсак. Агай, саламатсыздарбы? Урматтуу кесиптештер, биз Чаткал районунан чыгып жатабыз. Агай, сиз өткөнү жөнөткөн календардык пландарды алдык, бардыгы кыргыз тилинде. Эми орус класстарга сабак өткөндө орус жазы жок болуп атат, ошол боюнча сурайын менен. Рахмат. Орус тилинде башталгыч класска бар, которулган, азыр бүгүн чыгып атса керек, ошол чыгып даяр болот деген. Ошону чыналы мен сени менен байланып сага лично ошо Чаткалга жөнөтөм. Макулбу? Рахмат агай. Саламатсыздарбы? Кол көтөр. Суроо берсем, саламатсыздарбы? Нуркамал эже, Саламатсыздарбы? Мен Шайнаева Нуркамал, Алыскы Тогуз Торо районунанмын. Керек эле, Нуркамал эже. Мен дагы ошол орус класстары боюнча суроо бергим келип жатат. Бизде ошо мектеп смешанный школа болгондуктан бизге музыка сабагы боюнча орус класстары үчүн колдонмо керек болуп атат да, методикалык колдонмо. Болдубу суроо? Жакшы угулуп атат. Уктум. Методикалык колдонмо абдан керек. 1-ci класстан 4-cü класска чейин 5-ci, 6-cı класстыкы методикалык колдонмосу бар. Китептери бар. 7-ci класстыкы жок. Орусча. Ошо биз жака келбейт да, ошол биз жака бирден эле. Бизде деген школа школаларда албадуу иштеш. Бирден эле экен. Ошон үчүн жана электронный почтаңыздан дагы жөнөтүп койсоңуз болобу деп аткам да. Электрондук почта менен мен ошол керектүү болгон материалдарды жөнөтөйүн сизге. Менин почтам биринчи WhatsApp группама жазыңыздар. Нуркамал менен деп. Жазсаңыздар, анан салган аракет. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Рахмат. Кимде суроо бар? Менде суроо бар, Чаткалдын мектеби. Ким? Агай. Ширин. Кандай барсыңбы? Саламатсызбы, жакшы жүрөсүзбү? Мен соңуңуз жакшы агай. Жакшы. Агай, мен кечирээк кошулуп калдым, 1-20 мүнөттө, мүмкүн суроо кайталанып калат. Музыка ТВдан берилбей атат го, телевизордон. Биздин мугалимдер айтып атат ошондо. Азыр башка сабактар болуп атат. Азыр башка сабактар болуп атат. Болот. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кандайсыз? Мен бир суроом бар эле. Могу 5-ci класска канча саат жумасына өтүш керек? Кээ бир мектептер 2 жолу өтөт экен. Бизде 1 эле саат берилген да, ошону айтып коесузбу? 5-ci Мына адис айтсынчы, адис. 1 эле саат. 1 эле саатпы? Кээ бир жерде, кээ бир мектепте 2 саат берилип атат да. Кандай берилген эмес? Кандай берилген эмес. Анан жанагы неме кружок боюнча да ошо
bir genelirээк маалымат кылып, bir ай сайын мындай түзүп, биз өзүбүз эле түзүп жүрөбүз азыр музыканттар, ар кимибиз өзүбүзчө эле ар бир айга. Ошо менен эле ана бир единый программа керек да ошо. Андай кылайлык. Калереже, азыр мындай кылалык. Siz menin WhatsApp telefonum жаздыңыздар. Sizge men жакшы bir үлгүнү жөнөтөм. Ошо жазганга успеть этпей калдым. Дагы бир кайталап. Дагы кайталайынбы? Бир жолу кайталайынбы? Азыр угуп туруңлар. 0778 99 3604 36 04 3604 ооба. Урматтуу кесиптештер, эми азыр кое тургула. Азыр сиздерге окуучулар менен кантип кайтарым байланыш түзө турган боюнча бир 10 мүнөт силерге консультация берет. Назгүл эжекебиз, Кыргыз билим берүү академиясынан. Макулбу? Ал тест боюнча канча тест түзөсүң, окуучулар кантип алыш керек? Макулбу? Аябай силерге жакшы бир консультация. Вебинар угуп атам. Назгүл кошулдуңбу? Чыдай турмуздар ба? Карап туруңуздар азыр. Внимательно карап туруңуздар. Ekran göründü mü? Göründü. Göründü. Hurmatlı kesipleşler, mikrofonunuzları öçürüp koysanızlar. Mamasının nenesince babı çekimince Hazırlan. Koloyu var. Geçilesizler Hasanova Aselecek öçürüp koysanız mikrofonu. Büt oğul şey dedi. Yapar Rasul. Teşekkür ederim. Zumbrasa men öyle öğrettiğimden sonun dedi. Birinin anne çocuklar tasmaya alıyor. Kulu jaktılar olacak. Anam kulu. Ara olacak. Ayet kime sorar bilemiyorum. Oya bilemiyorum dostlar. Bahar bir olan ismi değil, yaklaşık bahar biraz. Hayır, hayır, çıkmaz mı? Bu kadar şöyle, onu bu işte gidiyor. Handay gün, özün demesi lazım tutmaz. Onu boş patlı. Niye o? Hem de çok. Hava yedim. Pauza yok.
Микрофондорыңарды өчүрүп жүрсүңөрбү? Onun arka çay içip atkanlar öçür koyulaçı sıranıç. Piyalalardın tıngırağınaçı uğladı dolu jakana. Асанова Асел деген нечеке өчүрүңүзчү. Hayırlı ölçülemiyor mu? Yok ya. Bu жерде көбүнчө боло алганда бул жерде бир гана аккаунттан мисалы үчүн бир окуучулар бизге мисалы 200 жолу берип бир гана телефон менен бир аккаунт менен бир гана жолу Ulançık kanday ulançık. Yaxşı yazınız. Misal üçün bir ele testi birinci yolu bir ele okucu işlep, andan keyin başka okucularına da aytıp koyuş mümkün misalda. Teknika önüp koydu, hatta biraz aytıp koyuş mümkün. Oşunduktan okucularga bu жерде галочкаларды алып коюшубуз керек. Окуучуларга биз окуучу кайсы суроону жооп берди мына, ал галочканы да алып, кайсы суроону туура эмес жооп берди, ал галочканы да алып койсок, окуучу эч кандай кайсы суроо үчүн канча балл алды, же кайсы суроону туура эмес жооп берди, белгисиз болот. Сохранить. Testi atraklarla atlayın. Anlayın biz elektronik posta arqılığıдағы biz bütün testi жөнөттүк болот окуучуларга. Ağa emleri atau жақсы оқып алып бізге тұрып қалдық. Еш нәрсе оқып. Андан кийин ссылка аркылуудағы жөнөттүк болот. Андан кийин бул жерде ссылка бизге абдан узак көрүнүшү Ağay söylep koyunçu. Söylep atat koy eкен. Uğulgan жоқ. Uğulbaya жатат. Uğulbады еш нәрсе. Uğuladı. Eşteke uğulbaya жатат го. Агай бизге эч нерсе угулбады, эч нерсе. Эчтеке угулган жок. Эжекеңерди айтканын укпадыңарбы? Жок. Угулбай калды ошол. Ооба, угулган жок. Эчтекени укпадык. Улан угулбады. Эчтеке укулбады. Жок, ага, эч нерсе угулбады. Азыр тест боюнча укпадың, Азамат? Эчтеке угулбады. Жок, угулбай калды ошол боюнча. 0 агай, вообще эч нерсе угулбады. Кое турлайм. Мюшканы жыларын көрөтөбүз. Бакыриди. Үнү чыккан жок тесттин. Угулганы жок. Мүмкүн оңдоп аткандарды ойлоп күтүп отурбайлыбы? Угулбай жатат эч нерсе. 10 мүнөт силерге азыр лекция окуп калдыбы кызуу экенсиңер өзү? Угулган жок. Күтүп отурганбызда. Жанагы техниканын кичине немеси болуп атат, мындай. Наргиза, электронун поштасына образец жөнөтсөк болобу? Бир бет. Мындай кылалы. Мындай кылалы. Урматтуу кесиптештер, азыр КАОнун сайты бар. КАОнун сайты деп эле кыргызча эле жазыңар. КАОнун сайтын ач десең эле ачып берет. Google байкеңе кирип элечи. Макулбу? Google КАОнун сайтын ач десең жакшылап ачып берет. Ал жерден издейсиңер. Музыканы тапкыла. Ошол жерде бир канча лекциялар бар, менин лекцияларым. Аны карагыла. Жомокторум бар, аны карагыла. Уктуруучу материалдар бар, аны карагыла. Андан кийин азыр мына тест
атайын образец ошол салып коебуз, бул ошолдон карагыла. Эми азыр убактыбыз дагы бүтөйүндөп калды. Дагы кимде кандай суроо бар? Гүлнар эжеке көтөрүп атат. Айтат, микрофонуңду күйүзүп албайсыз, Гүлнар эжеке. Назгүл эже номерин алсак болобу? Азыр эле айтпадымбы? Назгүл эже. Я. Жаныңызда Назгүл эженики. Жок, Эркайым дегиле. Ой, Эркайым эже. Эркайым айт телефонун. Тест боюнча сурап атат. Жок. Номериңизди айтып койсоңуз, телефон номериңизди. 704 27 92 54. Рахмат эже. Саат 9-га чейин чалгыла, саат 11-де эле чалып алып анан кийин. Сабактардын разработкаларын берем сурасаңар. Агай, менде суроо бар. Агай, уруксатпы? Так, Кошорбек чыкты азыр Ош мамлекеттик билим өлкөмүнүн. Рахмат агай. Саламатсыздар, урматтуу эжекелер, урматтуу музыка мугалимдери. Агай, саламатсызбы? Мен сизди абдан жакшы көрөм, себеби ушунчалык кыргыз үчүн, кыргыздын музыканттары үчүн күйгөнүңүз үчүн ушул көп нерселерди уюштуруп, китептен бери чыгарып берип атасыз бардыгынча. Кудайга шүгүр, сизге рахмат. Мына Ош областы боюнча бизде сиз жөнөткөн жана календардык планыңыздын көпчүлүгүн таркатып, уже жеткизип канча-мынча проблемалар чечилип калды. Бизде дагы бир суроо түшүп атат агай. Ушу музыка предмети боюнча орус класстары үчүн календардык план керек эле депчи. Мен өткөндө мен сизге айттым эле. Ошол боюнча айтпайын, кыска эле. Ошол орус тилине которулуп, басмаканага берилди. Бүгүн кечке чейин бир башкаруу класстыгы чыгып калат. Мына нарындан заказ берген 30 штукту, ошо нарынга даярдалды да. Анан кимдер заказ берсе, орус тилинде биз беребиз. Заказ беришибиз керек чүмөкө. Канча штук керек? Ошону Кошорбек айтып койсоң. Мага жок дегенде азыр бир 20 штук берип турсаңыздар, көрөбүз да биздечи канча экенин. Макул, анда 20 штук сага жөнөтөм мен. Хорошо, болот агай. Рахмат агай, сизге чоң. Болуптур. Дагы кимде кандай суроо? Агай, менде суроо бар. Көтөр. Менде суроо бар агай. Кимсиң? Атын айт. Назира. Аксур аянын. Назира Шамбетова. Ооба агай. Агай, менде башка предметтерден видео сабактардын расписаниясы берилип атпайбы? Биздики барбы ушундай расписание? Болот, жакында болот силерге. Кезектешип келип атат да расписание, кезектешип келет. Анан бардыгын эле бир боюп берип кое албайт. Рахмат агай. Дагы. Агай. Суроо берсем болобу? Агай, менде суроо бар. Ким? Айганыш. Рахмат агай. Кружоктор боюнча балдардын саны белгиленди беле, чектелди беле деп сурайын дегем да. Кружокто канча бала алышыбыз керек, мисалы 2 саат кружокко деген. Мындай жанагы кружокту мындай кыла. Мектептин администрациясына айткам. Кече күнү биздин мектеп боюнча зам министрибиз менен жолукканда, кече жолукканбыз да биз. Өткөндө жолугуп айттым. Урматтуу мектептин директорлори дедим. Азыр дагы кирип айтам мен. Азыр ошо министрлик аясында турам да. Эмнени айтам? Биринчиден бүтүндөй Кыргызстандагы мектептерде орус тилдүү болобу, кыргыз тилдүү болобу, ал тиги кружокторун башка предметтерге берип коюп атыптыр. Онлайн болуп атат. Көрбөйт. Ошол боло берет. Акчасын ала бер депчи. Андайга мен жол бербейм. Бул боюнча мен министрликке жеткиздим. Зам министри менен кече сүйлөштүм өзүм. Элдин көзүнчө бул суроону бердим. Эртең 10-на чейин бүт бардык райондордон тиги сааттардын жүктөмүнүн жыйынтыгы келгенде анан көрөм деди. Ар бир район башчысына чейин чалып айтат. Макулбу? Бул боюнча мен силерди дайым коргоп келем. Ал эми календардык планды кантип түзүш керек экенин менин поштама айганыш. Поштаңы жөнөтсөң, мен образецтерин салып жиберейин. Анан канча болуш керек? Анын бардыгын администрация менен биргеликте чечкиле. Бирок
кружокторду, көркөм эстетикалык багыттагы кружоктордун бардыгын музыка предметинин мугалими, анан көркөм сүрөт өнөр предметинин мугалими бериш керек. Болду. Бул боюнча райондун башчыларына кабар кетти. Кече күнү мен министрдин орун басарына айткам. Ал мени колдоду. Ал боюнча кружоктор боюнча мына эң мыкты тажрыйбасын көрсөткөн Кыргызстандагы теги Талас шаары менен Талас областынын, Талас районунун музыка мугалимдери кружоктор аркылуу болду да. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, ал жагынан сиздер неме болбоңуздар, бул маселени мен дагы кайталап коеюн. Биздин теги замминистр эжекебизге жеткизип, ал колдоду. Районолор бул боюнча маалымат алышат. Сааттар бир гана сиздерге берилиш керек. Сиздер аны иштей аласыздар, колуңуздардан келет. Макулбу? Жок, агай, балдардын саны канча болуш керек кружоктогу, мисалы 2 саатта? Себеп 24 бала десем аз деп атат да маган. Администрация. Жок, мектеп администрациясы менен мисалы үчүн 10 бала болсо, 10 балага бир жылда 620 саат болот. 620 саат. 620 саатты 10 айга бөлүш керек. Ошондой эсеппенеп болот да. Аны бухгалтер менен, райондо бухгалтерия менен аны сен мектептин директору эсептеп эле чыгарып коет. 10 адам тегерегинде алыңыздар да. Макулбу? Кимде кандай суроо бар дагы? Агай, менде бир суроо бар да. 2 минут калды. Толик, пожалуйста. Агай, музыкадан сырткары суроо да. Азыркы биздин мектепте Кербен шаарында 2 класс эме болуп 9-дан кийин кетишет го баягы башка окуу жайларга. Ушунда азыр 40 окуучу болуп калды, 2 класста бириктирип койду. Ошол мүмкүнбү, кандай? 40 болбойт. 40 адам бир класска батпайт, ошол жөнүндө да бир суроо берип коюнчу дедим, агай. Бул мына сиздин айтканыңызды мен азыр мына бул жерде биздин Кыргыз Билим Берүү Академиясынын вице-президенти да отурат, менин кесиптештерим да отурат да. Бул боюнча мен азыр сүйлөшүп, сиздердин көйгөйүңүздөрдү жетишкенге аракет кылайынчы. Темиркулов Металиев атындагы мектеп, Кербен шаарындагы. Болду, толук түшүнүктүү. 40 адам. Эми аны элестетиш кыйын да, 40 адам бир класста отуруп окуп атканын. Туура агай? Мында 1 минут алуу убактыбыз калды, урматтуу кесиптештер. Алган маселени азыр бардык нерсени айтып эле кетчип эле жыргап калалы дегенде мен алыспын. Негизги маселелерди сүйлөштүк. Менин теги WhatsApp группама, эжекенин телефонуна чалып байланышып, бири-бирибиз менен канчалык деңгээлде көп мамилелеш болсок, бизге жеңилирээк болот. Бири-бирибизге жөнөтүп, жагыларыбызды жөнөтүп, үйрөтүп турсак, айтып турсак, бир канча жеңил болот. Мен сиздерден аябай жакшы үмүттөрдү күтөм, жакшы иштерди күтөм. Азыр убактыбыз бүттү. WhatsApp аркылуу, почта аркылуу байланышалы. Сак саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар, агай. Рахмат агай, рахмат. Рахмат, макул, рахмат. Рахмат.